Бул күнгө чейин өлкөнүн бир катар аймактарында өткөн Диним Ислам өлкөм Кыргызстан аттуу көчмө жыйын кезектеги жолу Каракол шаарында уюштурулду. Иш-чара Кыргызстандын диний тармагынын калыптануу тарыхын жана басып өткөн жолун чагылдырган кыскача видеоролик менен башталды. Негизги иш-чаранын максаты бардык тиешелүү мамлекеттик органдар, анын ичинде диний алымдар, деги эле Кыргызстан ошо Өскөл облусу аймагындагы айрым тургундардын чакырылып, бул жерде тиешелүү бир түшүндүрүү иш-чарасы өтүп атат десек болот. Анан көчмө жыйындын негизги максаты мамлекеттин биздин өлкө башчы президентибиз тарабынан бекитилген айрым жарлыктарды ишке ашыруунун алкагында да жүрүп жатат. Атап айтсак, диний чөйрөдө мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча концепция кабыл алынган. Ошондой эле улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңгу жолун ишке ашыруу боюнча, ошону менен эле батаргы үчүнчүсү бул салтанаттуу тойлордогу жана иш-чараларда жанагы маркумдарды узатуу иш-чараларындагы болгон ысырапкорчулукту, ашыкча чыгымдарды азайтууга багытталган 54-чү жарлыктын алкагында да жүрүп жатат. Жыйындын жүрүшүндө мамлекет менен диндин ортосундагы өз ара кызматташтыкты чыңдоо, салттуу баалуулуктарды, үрп-адаттарды жана каада-салттарды сактоо менен бирге диний чөйрөнү өнүктүрүү боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалыматтар айтылды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарын ишке ашыруунун алкагында жүргүзүлүп жаткан иштери боюнча Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгынын Өскөл облусу боюнча казысы Арпидин Ажы Жороев облуста аткарылып жаткан иштерге токтолду. Президентибиздин 54-чү жарлыгы бар. Жанагы маркумдун акыркы сапарга узатуу боюнча. Бул боюнча муфтияттагы тапшырманы берген. Бул боюнча биз ошол маркумдун акыркы сапарга узатууда кандай иш кылышыбыз керек? Мана бул боюнча толук жалпы элге жеткиздик, айттык. Муфтият бунун үстүндө катуу иштеди. Айрыкча ошол ыксыз чыгымдар боюнча той тополордон тышкары жанагы маркумдун акыркы сапарга узатууда мана ушул боюнча көптөгөн түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бирок элекен кээ бир учурларда токтоп турган учурлар бар. Эл моюн сунбаган жерлер. Атак жалпы эл түшүнүп, мындай бир ушул нерсе жөнгө салынды да. Жыйындын соңунда катышуучулар мамлекет менен диндин өз ара кызматташтыгын мындан ары да бекемдеп, коомдогу ынтымакты, улуттук баалуулуктарды жана диний сабаттуулукту өнүктүрүү багытындагы иштерди улантуу зарылдыгын белгилешти. Медербек Кеңешев, Баатырбек Абиев, Айбек Турдакунов, Өскөл жаңылыктар үчүн Каракол шаарынан.